Көкжаңак шаарында Совет аскерлеринин Сталинградты бошоткондугунун 80 жылдыгы белгиленди. Анда согушта курман болгон аскерлер эскерилип, эстеликке гүл чамбар коюлду. Иш-чараны уюштурган Илбирс аскердик бөлүгү тарыхты эстеп жүрүү, мектеп окуучуларынын патриоттук сезимдерин козгоп, мекенчил болууга үндөөнү максатташкан. 1942 жылы июль айында фашисттер тарабынан Сталинград шаары басып алынган. Ошол шаарды бошотуунун негизинде Шакекче деген тактикалык абал түзүлгөн. Ошол Шакекченин негизинде биздин ата-бабалар 700 км марш-бросок чуркашып, ал жерден ошо Сталинград шаарын бошотушкан. Ошол маекини жаш муундарга даңазалап көргөзүп берүү биздин милдет болуп эсептелет. Сталинградты бошотууга катышып курман болгон жоокерлердин элесине арналып, Көкжаңак шаарындагы Илбирс аскер бөлүгүнүн жоокерлери жана окуучулар 5 километр аралыкка чуркап өттү. Катышуучуларга тарыхый мааниге ээ болгон бул окуя баяндалды. Сталинград шаарында биздин ата-бабаларыбыз ошол жерде согушта көпчүлүгү эрдик көрсөтүшкөн. Негизги максатыбыз ушул балдардын мектеп окуучуларын мекенди сүйүүгө, мекенчил болууга үндөгөн жакшы ушундай иш-чара болот деп ойлойм да мен өзүм. Тарыхта Сталинградты бошотууда 200 сутка каттуу кармаш болгондугу айтылып, расмий эмес маалыматтарда бул окуяда миллиондон ашык Совет аскерлери курман болгону божомолдонот. Кыргызстандык Дайыр Асанов дагы Сталинградты коргоодо 8 танк, 6 брондолгон унаа, 40 фашистти жок кылып, Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Сталинградтын бошотулгандыгы фашизм баскынчылыгынын мизин кайтарган алгачкы күн болуп, 2 февраль жыл сайын майрам катары белгиленет. Ал эми 1944 жылы 27 январда Ленинград шаары фашисттердин курчоосунан толук бошотулган. Өлкө башчысы бул окуяга байланыштуу жалпы Совет элинин биримдигин, ажырагыс достугунун тарыхы катары сыпаттап кайрылуу жасады. Курчоодо калган Ленинград шаарынан Кыргызстанга 16 миңден ашуун адам, алардын ичинен 3,5 миңдей бөбөктөр көчүрүлүп келгенин эскерди. Ленинградты Курчоодон бошотуу биздин анык баатырлардын чыныгы жеңиши. Курчоодо калгандарды көчүрүп келип кабыл алуу анык кайрымдуулук, анык кечиримдүүлүк. Улуу ата мекендик согуштун бир үзүмү болгон бул окуя согушка катышкандардын урпактарынын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Азыркы муун, кийинки муун, андан кийинкилер бул окуяны жыл сайын эскерип туруусу абзел. Мунун өзү өсүп келе жаткан жаш муундун жан дүйнөсүн, руханий жана адеп ахлактык жактан тарбиялоо болуп саналат. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинен 1000ге чукул аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Согушта кыргызстандык 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.